Жусуп Абдрахмановдун, Абдыкадыр Орозбековдун, Баял Исакеевдин, Касым Тыныстановдун, Ишеналы Арабаевдин, Төрөкул Айтматовдун, Исхак Разаковдун, Султан Ибраимовдун, Насирдин Исановдун, Бекмамат Осмоновдун, Абсамат Масалиевдин, Турдахун Усугалиевдин рухтарына. Ушул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн деп жараткан Аллахым эл үчүн, жери үчүн ак дилинен кызмат өтөп, бул дүйнөдөн көздөр өтүп кеткен бардык ата бабаларыбыздын рухтарына. Жамгырга турбай кире бербейсиздер. Ассаламу алейкум. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын саманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا لين والحمد لله رب العالمين. Амин. Ey жараткан Аллах, ушул окулган Катын Кур'ан Каримдин аяттарынан, ушул дасторкондогу өзүң берген даамдардан, ырыскы насиптерибизден, бүгүнкү кылынган курмандыктардан, ушул жасалган ихсандардан пайда болгон соопторду, бул дүйнөдөн көздөр өтүп кеткен бардык пайгамбарларыбыздын, алардын сахабаларынын, үй бүлө мүчөлөрүнүн рухтарына, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху ассаламдын рухуна, олуялардын, шерлердин, баатырлардын, эшен калпылардын, дервиш дубаналардын, аалымдардын рухтарына, Маназ Бакай, Кошой Алмамбет, Чубак Сыргак, Акбалта, Семетей, Сейтек бабаларыбыздын рухтарына, Чейирди Каныке, Айчүрөк Аруке апаларыбыздын рухтарына, Манас атабыздын башка бардык чоролорунун рухтарына, Барысбек, Бейбаш, Курманбек Баатыр бабаларыбыздын рухтарына, Алымбек Датка атабыздын, Кубатбек атабыздын, Байтик Баатыр атабыздын, Бүргө Баатыр атабыздын, Бердике Баатыр атабыздын рухтарына, Курманжан Датка энебиздин рухтарына, Жусуп Абдрахмановдун, Абдыкадыр Орозбековдун, Баял Исакеевдин, Касым Тыныстановдун, Ишеналы Арабаевдин, Төрөкул Айтматовдун, Исхак Разаковдун, Султан Ибраимовдун, Насирдин Исановдун, Бекмамат Осмоновдун, Абсамат Масалиевдин, Турдахун Усугалиевдин рухтарына. Ушул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн деп жараткан Аллахым эл үчүн, жери үчүн ак дилинен кызмат өтөп, бул дүйнөдөн көздөр өтүп кеткен бардык ата бабаларыбыздын рухтарына. Ушул жерде алахан жайып олтурган пенделердин, бул дүйнөдөн көздөр өтүп кеткен жет ата, жет апа укум тукумдарынын, таята таяне тагаларынын, жакындарыбыздын рухтарына. Эй жараткан Аллахым, ушул Баткен коогалаңында шейит кеткен биздин замандаштарыбыздын рухтарына, Түркиядагы зилзаладан абыт болгон биздин бир боордошторубуздун, диндештерибиздин рухтарына. Ушул жарыкчылыктагы жакындарынан Куран жетпей, Куран үмүтүп жаткан акыреттеги башка бардык келмеке момун мусулман пенделердин рухтарына багыштат. Эй жараткан Аллахым, ушул акыреттиңдеги пенделериңдин бул жарыкчылыкта пендечилик кылып билип билбей кетирген күнөөлөрүн, каталарын, кемчиликтерин өзүң кечирип, тозоготунан өзүң сактап, бейишиңден орун бер, жаткан жерлерин жайлоо, топурактарын торкоо, ыймандарын саламат кыл. Кабырдагы сурагыңды жеңилдетип, кабыр азабынан куткарып, кабырларын нурлуу кыла көр. Раббим, тирүүлөрүңдү бөөдө кырсык аламаттардан, жамандык саат сабырлардан, апааттардан, согуштардан, ачарчылыктан, жаманчылыктан, бузукучулуктан, адамгерчиликтин огунан чыгып айбанчылыкка баруудан, өзүңө шерик кошуп, адашуулардан сакта. Асмандан, жерден келчү бөөдө кырсык аламаттардан, адамдардан, пенделерден келчү жамандык саат сабырлардан, көрө албастардын көздөрүнөн, жамандардын сөздөрүнөн, шайтандын азгырыгынан, жалган жерден жабышкан жалаалардан, капилеттен келген балаалардан, өзүңдүн алдыңда эл журттун ага тууган, үй бүлө бир тууган, дос жора жолдош, душмандарыбыздын алдында уят болуучу,
шерменде болуучу иш аракеттерди жасоодон кечирилгис кемчиликтерди орду толугус катачылыктарды кетирүүбүздөн өзүң сакта жаратканым. Ушул чалынган курманчылыктарыбызды жаратканым, катачылык кемчилиги болсо өзүң кечирип бүгүнкү кылынган ихсандарыбызды толугу менен дарберинде кабыл кыл. Ушул 30 күндүк орозону дагы бир жарык күнүн тынчтык менен, жакшылык менен көрсөтүп, жараткан Аллам ушул кечки ооз ачууга ушу аман-эсен жеткиргендигиң үчүн, ушу кечки ооз ачууга берген ырыскы насиптериң үчүн жаратканым, өзүңө чексиз мактоолорду айтып, чексиз шүгүрлөрдү келтиребиз жаратканым. Жараткан Аллам ушул 30 күндүк орозону өзүнүн тартиби менен, эрежеси менен аягына чейин өзүңдүн колдооңда, коргооңда, оору сыркоосу жок, жамандык саат сабыры жок, аман-эсен жыйынтыктап алуубузду насип кыл жараткан Аллам. Ушул 30 күндүк орозодо билип билбей пендечилик кылып кетирген күнөөлөрүбүз болсо, орозону кармоодо кетирген кемчиликтерибиз болсо өзүң кечир. Жараткан Аллам, бир өзүңө сыйынабыз, бир өзүңдүн кулуңбуз, жалгыз өзүңдөн башка ишенерибиз дагы, сыйынарыбыз дагы, таянарыбыз дагы жок жаратканым. Өзүңдүн таянычыңдан, колдооңдан, коргооңдан чыгарба. Şu bugünkü Kur'anlarımızda kabul kıl. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasenatu ve fil ahireti hasena ve qina azaban nar. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bir rahmetike ya Allah ömrümde versin, jakşılıkka janaştırsın, jamanlıktan alыс kılsın. İşlegen bolsaң işlerin ilgeri olsun, tapkan taşkanların bereket payızlı olup, jakşılığına buyurup nasip etsin. Allah Teala seni jakşılıkka janaştırsın, jamanlıktan alыс kılsın. Oğullarının hurmatın gör, kızlarının kızmatın gör. Hiç nerseden kem bolma. Allah razı olsun. Rozovuz kabul bolsun atalar. Anan uşul tilek niyet uşul atayın gelip oğuz açırıp keteli. Algaçkı gelgende, uşul hizmatka gelgende de uşul yerden başladık ele. Kelip ata dua kılıp. Ana mına 30 gündük oroza özünün işin ayaktaba atat mına jıyıntırıp. Ana başında niyet kıldı ele uşul yerge gelip dagı bir Kur'an düşürüp oğuz açalım. Uşul niyetibizge jetkirdi jaratkan. Mına bugün tilegibиz kabul bolup atat. Allah'a çeksiz şükürler olsun. Ana ne mına oş yerinde gelgenibizge 1 yıl 9 ay oluptur. 1 yıl 9 ay şu yerde hizmet kıldık. Oşonun 9 ayın özüңүздөр билесиздер кичине кырсыктап, бутту кырсыктатып алып, ошондон ушу 9 айдын ар жак бер жагы ооруканада болуп, улам операция болуп, башка болуп калды. 1 yıl таза иштептирбиз. Ana 1 yılдын içinde эми көп нерсе колдон келди, көп нерсе колдон келген жок. Аллага шүгүр. Жаман жолго салган жок, жаман нерсе көрсөткөн жок. Ушу туура багыт менен бир топ жетим жесирге, кары картанга, ушул карапайым элге жардам берди. Bir top korrupsiyonерler менен күрөштүк. Bir тобуна күчүбүз жетти, bir тобуна күчүбүз жетпей калды. Анан бая пендечилик кылып, биз пендебиз, пайгамбар эмес, биз катачылык кылуучуларданбыз. Анан ошондой бир кетирген катачылык болсо, эң биринчиден ушу пенделик кылып кетирген катачылык болсо, жараткандын алдында ушу жараткандан кечирим сурайбыз. Анан бүтпөй калган иштери болсо, башка иштери болсо, сиздерден кечирим сурайбыз. Көп пландар бар эле, көп ниеттер бар эле, көп тилектер бар эле. Анан бардык нерсе Алланын буйругунда экен. Кудайдын буйругусуз кумурсканын буту сынбайт дейт. Кудайдын буйругу кызматка устун болуп байланып калган эч ким жок. Канча ырыскын Алла Таала берсе, ошончо мөөнөт ишти алып барабыз. Анан мына кече ошол чечим чыкты, жогорку мамлекеттик жетекчиликтин чечими чыгып, мен кызматтан кече кеттим. Кызматтан бошодум. Анан эртең Кудай буйруса ошол Бишкек шаарына жолго чыгабыз деп турабыз. Анан ошонун алдында атайын келип, ушул нерсе оозубуздан чыгып кетти эле. Ушул ишемби күнү Насир Нисановдун атайын үйүнө барып, bir kurmanlık çalabız, ошол жерден ооз ачыралы, элге батасын алалы деген ниет бар эле. Анан ошону bir туура эмес болуп калбасын айтып алып кетип калганыбыз туура эмес. Арбак алдында, Кудай алдында берилген сөз, убада ооздон чыккан сөздү аткарыш керек деп. Анан атайын бүгүнкүгө калып, ушуну мойнубузда жүк кылып кетпей атайын аткарып кетели деп бүгүнкүгө калып отурабыз. Эртең Кудай буйруса, Кудай жол берсе эртең чыгабыз. Бардык ааламды жаратып өз ордуна койгон Аллахка чексиз мактоолор алкулуу болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга саламдар ва салаваттар болсун. Я Раббим, Я Рахман, Я Рахим, өзүңдөн сурап, өзүңдөн үмүт кылып, өзүңдөн тилеп дуа кылабыз. Бүгүн ушу Даниярдын атайын
тирүүлөрдү маркумдарды мактамай сайын тирүүлөр даңталбайт деген сөздү тутуп ушул аксакалдын арбагын разы кылам деп атайын Куран окутам деп келген сага чоң рахмат. Аллах разы болгон болсун, берген ышандарыңдын даргөйүндө кабыл кылган болсун. Өзүң айткандай бул азыр кызмат деген кызмат экен. Кызматка келгенде көп нерселерди жасадым, чындыгында рахмат. Бирок биздин Кыргызстан өтө чоң бир коррупцияга малынып калган экенбиз. Бул коррупцияда жалгыз бирден экиден чыккан сага ошого чыган адамдар көбүрөөк болгондо бул каршыдан эртерээк кутулуп кетет элек. Бирок тилекке каршы ошондой сага ошого чыган бардык нерсеге карама каршы тура турган инсандарыбыз азыраак болуп атат. Анан кайсыдыр бир нерселерде бирибиздин чыгандыгыбызды бирибиз көрө албаган пендечилик касиеттерибиз бар экен. Булар таасир эткен болушу мүмкүн. Эгиле сага мен ушундай нерсени каалайт элем. Аллах Таала сага өмүрдө ден соолукту, өмүрдө рызкыны кеңири берген болсун. Өзү жамандын көзүнөн, ниети бузуктун ниетинен, сөзү бузуктун сөзүнөн, асман менен жердин ортосундагы миң бир түрлүү кырсыктардан сактаган болсун. Анча мынча берген мындай мээнеттерин Аллах Таала өзү шифа берген болсун. Дагы азыр бул жерде кандай иштеп кеткен болсоң, Кудай кааласа мындан биягына деле сага ушундай бир кызматтарды берген болсун. Дагы ошол кызматтарды дагы ошто кандай иштеген болсоң, будан да катуураак иштегенди насип кылган болсун. Тууган урууңа, бала чакаңа бардыгына Аллах Таала өмүр, ден соолук, рызкыны, анан негизгиси ынтымактыкты берген болсун. Анан дагы ушундай деп айтар элем, ушул бүгүн мынакей ушинтип экинчи жолу катма окуп атасың. Бул ошол окуткан катма Курандарыбызды Аллах Таала негизинде даргөйүндө кабыл кылган болсун. Маркумдун жаткан жери жайлуу болсун, акырети абат болгон болсун. Сырак сабабынан асан кылып бейиштен Фирдавс жери дозок отунан сактаган болсун. Дагы ушундай бир нерсени айткым келет. Бардыгыбыздын ушундай кылган дуаларыбызды кабыл кылсын үчүн элге журтка токчулукту, молчулукту, тынччылыкты берсин. Эл ичинде ушул жерде алакан жай турган бардыгыбызга берген болсун. Кимибиз кайсы жерде болсок дагы алдыбызга койгон бүт максаттарыбыз Аллах Таала ишке ашырсын. Анан азыр мына жалпы өтүп кеткендерге ушундай бир дуа кылдым. Ошол дуаларымды Аллах Таала өз даргөйүндө кабыл кылган болсун. Ошолордун жаткан жери жайлуу, акыреттери абат болсун. Гендир бөрөлөрдүн жүзү карарып, гендир бөрөлөрдүн жүзү агарган күндөр келгенде жүздөрүнү ак кылган болсун. Таңдай катып тил оозго батпай суусаган күндөр келгенде пайгамбарым Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын Ал-Кавсар суусунан бир чечек суу насип кылган болсун. Тозок отунан сактасын. Сырат көпүрөсүнөн өткөн кезде аяктар тайгаланганда эки аягын тайгылбай өткөндү насип кылгандай болсун. Бардыгыбызды пандачылык кылып, кайсы бир деңгээлде билип билбей кылган күнөөлөрүбүз, мурда кийин кылган күнөөлөрүбүз, чоң кичик ачык көмүскө кылган күнөөлөрүбүз болсо, бардыгын Аллах Таала өзү кечирген болсун. Албетте өзү кечирүүчү зат, өзү мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, ырайымдуулардын ырайымдуусу, өз мээримин бардыгыбызга төгүп, өз ырайымына бөлөгөн болсун. Рахмат. Анан эми буйруса, Кудай насип кылса, тынччылыгын берсе, ден соолугун берсе, мен ойлойм али Кыргызга кызмат кылар жагыбыз көп. Кудай оймейин десе, мен ушул жерге ниет тилек кылып койдум эле. Мына таза суу, сиздерге келе турган таза сууну бүтүрүшүбүз керек, жолду оңдошубуз керек ушул Насир Исаевдин айылына деп. Мына мектепке бир топ нерселерди Кудай буйруса тилек кылдык эле, ниет кылдык эле. Быйыл мына 80 жылдыгы президент ушу Көкбелге келем деген дагы программасын кылып атат го. Көкбелге үйүнө чейин бата кылам, башка кылам деп. Ал дагы болот. Кудай оймейин десе, дагы кайсы жерде кызматта болбойлу аманчылык берсе келип турабыз. Берге келип турабыз. Ошол айылга бир ниет кылган тилектерим бар жүрөктөгү. Ошол нерсени көбүн Алла Таала насип кылса ишке ашырабыз. Ошол эң негизгиси Кудай тынчтыгын берсин, ден соолук берсин, оорутпасын, оорубаңыздар, аман бололу. Эл аман болсун, элде болсун. Элде бар болсо анан калганында болот. Элде Кудайга шүгүр бүгүн ошо барчылыктан, ошол берекеден, токчулуктан айырбасын жараткан, а? Оозуңуздар кабыл болсун, жакшы отуруп эми тамагыңыздарды жеңиздер. Сен жарсың, мындан бияка дагы жакшы иштерге иштеп, эл үчүн кызмат кылышыңа насип кылсын. Рахмат сага чоң, ушунчалык чоң башың ишине кылган үчүн рахмат. Чоң айтат, тууган үй бүлө менен баардык туугандарымдын атынан
рахмат айтамын. Өмірің ұзын болсын. Не қаласаң ошол тилеге жеткин. Келинчегиң көргөн бактылуу болгула. Балдарыңардын күнүн көргүлө, кыздарыңардын күнүн көргүлө. Тынч жүргүлө. Амин. Көп